айтканда мына парковкалар боюнча иш алып барып атабыз да. Жолдун боюнда тыгымды азайтып, ар кимдин өз Ош шаарында соода борборлоруна унаа токтотуучу жайларын уюштуруу талабы коюлууда. Мында Тынчтык, Пекин жана Сум сыяктуу ири соода жайлары орун алгандыктан кыймыл көп. Алардын айрымдардын унаа токтотуучу жайы жок. Айрымдары талапка жооп бербей, жол боюндагы башалмандыкты күчөткөн. Мындан улам айдоочулар унаасын жол четине токтотууга аргасыз. Конок парковкасы боюнча биз мыйзамда белгиленген тартипте иш алып барабыз. Ал так дана мыйзамда көрсөтүлгөн ар бир общественный питание болобу, гостиница болобу, эл тейлөөчү борборлордун өзүнүн конок парковкасы болуш керек. Бул боюнча биз ишти токтотпойбуз, улантабыз. Күн сайын кайталанган көйгөйдү жоюу максатында ар бир соода түйүндө унаа токтотуучу жайларды уюштурууга эскертүүлөр берилди. Алардын ичинен Тынчтык соода борборунда авто турак жайы таптакыр каралган эмес. Кээ бирлерге совсем жок парковкасычы. Анан ушуларга парковка негиздегиле силерге келген соодагерлер, өзүңөрдүн машиналар иретте турсун, жол боюнда турбасын деген максатта түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Соода борборлордун парковкасы жок соода борборлордун жетекчилерин эскертүү кагаздарын бердик. Жакынкы арада өзүнүн атырабынан бош жерлерди табып, парковка негиздөө боюнча эскертүү бердик. Анан мына ал Тынчтыкка. Ал эми Сум жана Пекин соода борборлорунун унаа токтотуучу жайлары болгону менен алардын аймагына ар кандай соода түйүндөрү курулуп калган. Тиешелүү документтери каралып жана багыты боюнча пайдаланылбаган тилкелер боюнча чаралар көрүлөрү белгиленди. парковканын ордун парковкага иштетишиңер керек да. Себеби силерге келген коноктор, силердин рабочий клиенттер бар. Ошолордун машиналары ушул жакта туруш керек да. 13 соттугу здание, 13 соттугу парковка. Парковкасы бул жердеги келген клиенттерге бардыгы соответствовать этет, бардыгы болот. Эми дагы узартса биз мүмкүнчүлүгүбүз бар. Нар жагында да жолубуз бар. Дагы жылдырып койсок болот. Канча унаа батат мисалы? 40-50дей унаа. Буга чейин Ош шаарында жолдор кеңейтилгени менен унаа тыгыны жоюлган эмес. Ал себептен ар бир соода борборлоруна, кафе, ресторандарга өздөрүнүн кардалары үчүн унаа токтотуучу аянтча уюштуруу талабы коюлган. Көп өтпөй алар унаа токтотуучу аянтчаларды башка максаттарга пайдаланып же жаап салган учурлар орун алган. Эми бул сыяктуу рейдтик текшерүүлөр дагы уланып, көзөмөлгө алынмай болууда. Алмагүл Байгызы, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.